Kumter boyunca ayta turan bolsam, как жаран катары улуу урматтуу биздин президентиге ыраазымын. Мен өзүм оюмда. Анткени Kumter маселесини Кыргызстанга өткөрүш не деген? Жакшы ишти кылды. Онча адамдын колунан келбейт эди. Эми мындан буягы Kumter Кыргызстан үчүн иштейт. Мен түшүнбөйм. Кыргызстан үчүн иштейт. И президентибизден Садыр Жапаров айтып жатат, Кыргызстан үчүн иштейт эми деп жатат. Бул жакшы нерсе. Даже суммасын айтып, паланча миллиард доллар деди, сом деди. Бул Кыргызстан үчүн шунча пайда көрсөтө берет. Дальше деди, башка нерселер айтпайын, шунусун айтайын, мунун тышкары дагы пайда түшүү жерлери бар деди. Ого ишенем. Как инженер катары ишенем. Ел көптен бері күтіп жүрген мына елдің қолға өтті, Kumter'дің байлығы. Бұл эми пенсионерге да түшүнүктүү, Кыргызстан экономикасы кыйла жакшы болот. Айлык акылар көтөрүлөт дегендей да. Дагы не десек? Бул эмне иштеп жасайлабыз ушул Kumter'да? Кыргызстан кыскасы түгөнүп, чачылып кеткенге келип калган мезгилде Садыр Жапаровдун келгени бийликке өтө жакшы болду да. Кыргызстан эгесин тапты десек болот да. Токтобой айтсак болот. Бул любой кишиге түшүнүктүү болуш керек. Эми Кыргызстан Садыр Жапаров да кадыр керек эле, убагында келди, кечигип келди бир аз, бирок жакшы эле болду да келгенинче. Келген жакшы болду. Мына военный күчтө неме кылып атат, техникалар сатып алып атат, Баткенге көңүл буруп атат. Жакшы эле иштеп атат, сөз жок. Садыр Жапаровдун Kumter'ду өткөзгөнү кыргыз элине өтө жакшы деп ойлойм мен. Анан бул соц тармакта медик кызматкерлердин айлыктары көтөрүлдү, военныйлердин айлыктары көтөрүлдү. Анан Садыр Жапаров келгенден бери биздин Кыргызстаныбызга өтө жакшылык иштер болуп атат. Мисалы айтканда, мына воен техниканы омурубузда Кыргызстан сатып алган эмес. Мына мисалы үчүн өз акчабызга сатып алып жатабыз, мисалы үчүн. Бизге не только башка мамлекеттер суктанып атат, мындай кыргыздар өз президентин тапты деп да. Кыргыз элинин атынан, ушу Октатыр айыл өкмөтүнүн атынан Садыр Жапаровго ийгилик, оомат берсин, өмүрү узун болсун, келечекте Кыргызстанды түзө турган киши ушул киши да. Ошентип ойлойм да.